ушул мен түшүнгүм келип атат да, ким буйрук берип атат ушундай кылып, эл аралык укукту маселе жок, биз колдойбуз. Бирок ошол эл аралык укук биздин улуттук мыйзамга да шайкеш келиш керек. Адахан Кимасамович, мунун алкагында мамлекеттер аралык немесине органдардын арасында рабочий группалар түзүлгөн, жумушчу топтор. Атасаңыз бирөөсүн жарымын атасаңыз. Жумушчу топ түзүлгөн, ошонун алкагында бул сунуш келип чыккан. Бул болсо Министерство юстициянын сунуштамасы. Сиз өзүңүз жеке инсан катары, кыргыз жараны катары кандай карайсыз? Мен сиздин айтканыңызга кошулам. Башында биринчи өзүбүз кабыл алган немеде ошо Кыргыз Республикасынын мыйзамдары чегинде деп турат. Баракелде. Андан кийин Минюсттун сунуштамасынын негизинде бүгүнкү күндө 3-чү окууга келип атабыз да. Жок. Адахан Кимасамович. Жок. Ким бар? Ошо Адилет министрлигинен барбы бирөө? Юстиция министрлигинен бирөө барбы? Ким жооп бере алат? Азыр таппайсыз. Демилгечиси ким сунуш кылды, таппайсыз. Бул менимче биздин мамлекеттин укуктук мыйзам, укуктук көз карандысыздыгына согулган сокку. Муну менен көптөгөн азаптарга кабылганбыз. Эсиңиздерде болсо 4 жыл башта Алмаз Шаршенович дал ушул маселени көтөрүп, биз улуттук баягы мыйзамды биринчи деңгээлге чыгарышыбыз керек деп, ошол баягы эл аралык келишимдерден баш тарткан. Ал туура кадам болгон. Сиз кандай дейсиз өзүңүз инсан катары, кыргыз жараны катары? Мен берде сиздин сөзүңүзгө да кошулам, анан биякта дагы ошо жумушчу топтун калай кызыкчылык болсо туура меске кошулам. Бүттү. Мен ошону сунуш кылам. Эми процедураны буздуңар деп айтышыңар мүмкүн. Бирок урматтуу төрага, биринчи талкууда айтылып атканда макулсузбу дегенде, макул дегенден кийин биз жазуу жүзүндө бербейбиз да. Ишти тездетүү максатында. Бул биринчи окууда айтылып атат. Адахан Кимасамович, биз анда стенограмманы көтөрүп, ушуну эме карап көрөбүз. Маселе жок. Бирок дагы бир жолу айтам. Өзгөчө кырдаал министрлиги менен чогулабыз. Урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер. Бизде эл аралык келишимдер кандай алешемдиктер менен кол коюлуп калганын билебиз. Биздин улуттук кызыкчылыкка каршы келген келишимдерибиз өтө көп. Муну биринчи редакциясында күчүндө турган мыйзамда эмне үчүн мамлекеттик мыйзамдар деп атабыз биз? Биз кызыкчылыгыбызды коргоп калалы деген максатта. Укуктук көз карандысыздыкты сактайлы деп атканым. Түшүндүңүзбү? Анан эгер эртең көрүнгөн бирөө сотко бере турган болсо, айланайын силердин улуттук мыйзамыңарда жазылып турат деп көтөрүп чыгат алар. Силердин мыйзамыңар баш ийет бизге деп көтөрүп чыгат да, туура. Андай болбойт. Стенограмманы карайбыз, Адахан Кимасамович. Стенограммада жок болсо ушундай кабыл аласыңарбы? Жалпысынан сунушу менен силер макулсуңарбы? Макул болуп атат. Биринчи окуудан баштап биз сунуштап атабыз деп Адахан Кимасамович азыр айтып атат. Силер макулсуңарбы? Биз стенограмманы көтөрүп көрөлү. Мен дагы биринчи окуудан бери келип атам да, анткени мындай сөз айтылган эмес эле да. Эгерде стенограммада болсо, анда чогуу турайлы, анда Адахан Кимасамович менен чогуу ушул маселени карап көрөлү. Стенограмманы көтөрүп. Мен стенограммадан да башта сиздин позицияңызды каалап атам мен. Мен позициямды сизге айтпадымбы? Мен макулмун сиз менен депчи. Не маселе бар? 3-чү окууда карап атабыз. Мейли, не маселе бар? Биз протоколго таянып, анан кийин уже сиз менен макулдашабыз, Адахан Кимасамович. Чогуу 3 тарап болот. Макулбу? Астагфируллах. Айланайындар. Биз кагаздарга таянышыбыз керек го. Айланайындар, айланайындар. Жазуу түрүндө болсо, мамлекеттин кызыкчылыгы жөнүндө сөз кетип баратканда ошол замат макул болушубуз керек биз баарыбыз. Стенограмма деп аны муну карап, ага шылтап, буга шылтап эмес. Бул мамлекеттин кызыкчылыгы жөнүндө кетип баратат. Биздин эгемендүүлүк жөнүндө маселе кетип баратат. Жай айтса түшүнбөй калдыңар да, сөзсүз ушу адамдын бир жерине сайып аласыңар дагы, анан бул улуттук көз карандысыздык жөнүндө кетип баратат сөз. Анан силер мага азыр 2 күн карайсыңар, 2 барак кагазды, стенограммада барбы же жокпу дегендей. Же күмөн санап атасыңар ушул сунуш берилгенине. Бүгүн эле карайбыз. Кийинки сөз Шайлыбек Арбековичке берилет.